Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз сиздер менен Гапыр Мадаминов агайдын Акыл эмгегинин маданияты деген китебинен окууну улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен түшүнүктөр системасы деген эмне, сабактын негизги мазмунун эмнелер түзөт, түшүнүк системасынын мааниси кандай деген суроолорго жооп беребиз. Ал үчүн Акыл эмгегинин маданияты китебинин 110-111 беттериндеги 6 бөлүм түшүнүктөр системасы жана анын мааниси деген теманы окуп үйрөнөбүз. Ар бир сабактын предметтин негизги мазмунун түзгөн түшүнүк, закон, эреже, аныктама, терминдер, белги жана касиет, ой пикирлер, кортундулар болот. Алар ошол предмет окутулган алгачкы класстан, мисалы тарыхты 5-класстан, физиканы 7-класстан жана башкалар болуп башталат. 11-класска чейинки окуу китептеринде чагылдырылат, окутулуп айтылат. Бирок ар бир класста өтүлгөн ошол теманы, главаны өтүүдө айтылып, ошону менен калып кетет. Жеткиликтүү пайдаланылбай окуучунун эсинен чыгып кетет. Натыйжада кийинки класска окуучу өткөн жылкы же өткөн темадагы билимди, негизги түшүнүктү пайдалана албайт. Ошентип улам жаңы тема классты окуу бошоң үстүртөн илгерки билимге байланбаган болот. Ал эми жаңынын эски менен байланышы, ага негизделиши, андан келип чыгышы бул дидактиканын зарыл талабы. Ансыз билим бекем, терең, системалуу болбойт. Ошон үчүн ар бир предметти окуп үйрөтүүдө өткөндү жаңы менен байланыштырууга, кайталоого, өз ара байланыштыруу системага салууга өзгөчө маани берүү керек. Ал үчүн төмөнкүлөр сунуш кылынат. Өз ара байланышкан, бири-биринен келип чыккан, бири-биринен көз каранды болгон же толукталган түшүнүктөр системасын түзүү. Бул схема, раттуулук, чынжыр түрүндө болот. Ар бир тема бөлүмдүн негизги түшүнүктөр группасын түзүү же болбосо жазып чыгарып алуу керек. План, лекция, конспект, реферат, доклад, билдирүү жазыда, сабакта жооп берүүдө алгач түшүнүктөр системасын түзүп алуу пайдалуу. Түшүнүктүн аныктамасы болбосо да аттарын жазып көрсөтүү зарыл. Жаңы теманы түшүндүрүү, үй тапшырмасын даярдоодо да доскага түшүнүктөр системасын жазып коюу пайдалуу. Ар бир теманын, сабактын негизги мазмунун өзөктүү түшүнүктөр түзөт. Сабакта өз алдынча даярданууда окуучулардын ошол өзөктүү түшүнүктөрдү өздөштүрүүсүнө жетишүү керек. Ар бир теманын түшүнүктөр системасын түзүү, бөлүмдүн түшүнүктөр системасын түзүү, главанын түшүнүктөр системасын түзүү талап кылынат. Ар бир курстун түшүнүктөр системасын, мисалы география сабагынан 6-класстан баштап 8-класстарга чейин түзүү керек. Орто мектептеги ар бир предмет 5-класстан 11-класска чейин боюнча бир бүтүн түшүнүктөр системасын түзүү керек. Термин түшүнүктөрдү алфавит боюнча эле жазбастан, предметтик түшүнүктөр боюнча терминдерди бири-биринен келип чыккандай, бири-бирин толтура турган түрдө системалуу жазуу керек. Сабак теманы өтүүдө алдын ала түшүнүктөр системасын жаздыруу эң жакшы болот. Зачет экзамендерге түшүнүктөр системасы боюнча суроо коюу талап кылынат. Ар бир сабак предмет боюнча окуучулар билиши керек болгон түшүнүктөр системасын минимум жазып чыгарып коюу эң жакшы натыйжа берет. Бул билимдин мамлекеттик стандартына да ылайык келет. Ошолордун өздөштүрүүсүн талап кылуу билим алуунун эң негизги системасы деп айтсак болот. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү окуп үйрөнгөн сабактан
өзүңүздөргө керектүү эң негизгисин бөлүп жазы алат деп ишенем. Сиздер менен бүгүнкү сабакта Токмок шаарынын номер 1 орто мектеп гимназиясынын мугалими Диларкан Абасканна болду. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайм.